Амастар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Газета биздин Бейишим атайынын берүүбүз тагы тартылат. Бүгүнкү студиябыздын коногу Булгар айымыбыздын азыркы учурда чындыгында жалпы кыргыз эли ошол эле учурда Орус өлкөсүндө багындырып, өзүнүн көрөрмандарын, аудиториясын аябай чогулткан учуру. Биз сыймыктануу менен бүгүнкү студиябыздын конокторун сиздерге тааныштырууга даярбыз. Бейишим менен келип отурат, Сырга апабыз менен жана ошондой эле Бегимай Турузбекова эжекебиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Ден соңуңуздар жакшыбы? Амандашыңызбы? Кудайга шүгүр, айналайын, жакшы. Жалпы эл менен амандашыңыз чапа келиңиз. Урматтуу калайык калың журтум. Барыңыздарга тынччылык, аманчылык, ден соолук каалоо менен бирге. Мына ушу жерге келем деп мен күткөн эмесмин, түшүмдө да көргөн эмесмин. Мына кызымдын талантынын аркасы менен даже унута жаздаган үмүттөрүм жанып, ушу жерге келип отуруп, сиздер менен амандашып атканыма аябай ыраазымын. Унутпаңызчы, жөнүңүз чапа, аябай. Унутуп баратканбыз, мен унутуп баратканмын чындыгында. Ана мен көптөн берги күткөн тилегим болчу. Анан ичке ашарына деле мына 33-кө чыгып атпайбы? Эми болбой калды окшойт деп калгам. Анан эми Кудайым кайсыл учурда жолун ачам десе, Кудайдын колундагы иш экен. Биринчи Кудай, экинчи эл мен журтуман айланайын. Колдогон. Ошонун талантын баалаган эл журтка башымды ийип тазим кылам. Ооба, чындыгында элден айланса болот, чындыгында бир күндө, бир түндө чындыгы талантты баалап, көтөрмөлөп элдин астына дароо эле алып чыккан эл эле болду. Ооба, аны мындай мен чындыгында тияктан жибергенде деле, Бишкекке жибергенде деле ырдабанан жылдыз болуп калсын деп күтүп мындай оюбузда жок болчу. Жөн эле үйдөгү эле чарбачылык боюнча барып машина алып келгиле, тип келгиле, ден соолуңарды текшертип, анан келгиле, анан келип ал оокат тиричиликти кылат. Аны бир күн эле ушундай болуп калды. Анан кийин берки кызым тиякта жүрөбүз, биякта жүрөбүз дейт, ага деле маани бербейм. Эме деп ай, тияк-бияктыр жүрө бересиңер, келип кичине оокат тиричилигиңерди кылбайсыңарбы дейм. Антип эл анча баалап, колдоп буттап, ошондой элдин кызыгуусу артканын түшүнбөптүрмүн мен деле. Барыңар салам, бул жапжаңы кычыраган автоунааны караңыздарчы. Бул 2022-жылы чыккан Hyundai Elantra. Ары бириңиздер ушул автоунаанын ээси боло аласыздар. Ал үчүн болгону балансты толтуруу, Мой О тиркемесин колдонуу, кызматтар жана товарлар үчүн О деңги капчык аркылуу төлөм жүргүзүү, Оостордо соода аркылуу күнүмдүк иштериңизди жасай бересиз. Мен бүгүн сиздерге дал ушул 2022-жылы чыккан жапжаңы Hyundai Elantra менен жакындан тааныштырам. Кеткенде. Кузовтун жаңы боз түсүн караңыздарчы. Жанынан көрсөңүздөр чындыгында көз жоосун алат. Ал эми бул унаанын кыймылдаткычынын көлөмү 2000 см3. Ал эми кубаттуулугу 150 аттын күчү. Баса, SmartStream тобундагы 2 литрлик мотор жөнүндө айтпай кое албайм. Анда муздатуу системин акылдуу башкарууга жана күйүүчү майдын чыгымын азайтууга багытталган бир канча жолдор бар. Мындан улам 100 чакырымга болгону 7 литр күйүүчү май сарпталат. Ал эми трассада 5,5 литр коройт. Мына ушундай керемет. Биринчи кезекте бул өлкөдөгү автоунаа аябай ыңгайлуу экенин баса белгилейин. Отургучуна отургандан кийин сөзсүз түрдө тургун келбей калат. Отургучтарында жылытуу системасы бар. Ал эми өзгөчө бул руль. Алыс жолго чыкканда абдан ыңгайлуу. Рулунда дагы жылытуу системасы бар. Панелдеги жабдуулар абдан туура жана ыңгайлуу жайгашкан. Керектүү функциялардын бардыгы сенсорго тиркелбей, бул жерде баскыч бойдон калган. Кубаттагыч учунда бир канча туташтыргычтар бар. Айтмакчы, бул кузовдо айдоочу үчүн круиз көзөмөл, ал эми токтотууда алдын артын көрсөтүп турган жабдык, Smart Key плюс Start Stop Engine система бар. Бул 2022-жылы чыккан Hyundai Elantra автоунаасын акысыз жана оңой утуп алсаңыз болот. Ал үчүн болгону балансыңызды толтуруңуз, Мой О тиркемесин колдонуңуз, товарлар жана кызматтар үчүн О деңги капчык аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүңүз. Жана ошондой эле Оостордон соода сатык жүргүзсөңүз болот. Ар бир төлөмүңүз үчүн сиз лотереялык билеттерге ээ болосуз. Канчалык билеттер көп болсо, мына ушул автоунааны утуп алуу ошончолук мүмкүнчүлүк көп болот дегенди билдирет. Толугураак маалыматты Удача Чекит О Чекит KG сайтынан ала аласыз. Игилик.
Анын үстүнө биз баягы эски киши же болбосо менин музыкалык билимим болбосо, анан мындай мировой ырларга деле биз маани бербейбиз да. Тем более айыл жеринде. Айыл жеринде керек болсо мектепте музыка сабагына маани берилбейт. Музыка сабагына ушу музыкалык специалист мугалимдер музыка сабагына маани бербесе, аттуу баштуу кызматчыларыбыз маани бербесе, аны биз карапайым кишилер Хьюстонун арды, Селин-Дионун арды каяктан билебиз? Аны билген жоксун. Көрсөк азыр заман башка экен. Ошол ырчылардын дагы күйөрмандары, уга угуучулар бар экен. Биз болбосок дагы. Азыр жаштардын заманы башка экен. А биз болсо эмне? Шералиттин ырлары, анан баранчаныр, ошол ырыспай. Биздин кыйындарыбыз ошолчу, биздин Хьюстон Селин-Диондору ошо болчу. Ошо менен жүрчү. Асан кабай. Асан кабай. Буга чейинки маектерде Бегим эжекебизди билебиз. Апамды карап үйдө отуруп калчумун деп айткандар бар эле да. Азыркы учурда мында карап туруп, апаңыздын мүнөзүн карап туруп, апаңыздын сүйлөгөн сөздөрүнөн карап туруп, сизге бир зеригиштүү эмес экен эмне? Сизди зериктирбейт окшойт. Жок, зеригиштүү эмес. Эгер сиздер зериксеңиздер биздин үйгө келип туруңуздар. Зериктирбейт апам. Апам менен сүйлөшүп отуруу өзү эле бир рахат да. Мисалы, бир апам экөөбүз чай ичип отурганда, ушу калп айтпайын, чай ичип отуруп, экөөбүз эле чай ичип отуруп, 2 саат кенен отурабыз. Ушу ошол жерде жыйнабайм да, ошол отура берем. Апам баштайт бир теманы. Анан кийин мен коштойм анычы. Ошентип эле экөөбүз баягы көп мындай карап отурсам, апам экөөбүз чай ичип отурганда, баарлашып отурганда бир дүйнө жүзүн кыдырып келебиз да. О, ката. Тияка барып, бияка барып, өзүбүз барбасак дагы, оюбуз менен деген, негизи ой деген күлүк да. Анан апам менен отурганда бир аябай бир чериң жазылат да, негизгисичи. Анча-мынча баягы башыңдан өткөнүңдү айтып бересиң, проблемаларыңды айтып бересиң. Анан баягы орустарда айтып коет эмеспи, решала деп коет го. Мындайча айтканда апамды ошондой киши деп койсом болот да. Апам менен чындыгында 3 жыл жашадым. 5 жыл жашап турман. 5 жыл жашагандан бери кадимкидей менин кругозорум дагы кеңейди десем да болот. Сөз байлыгыңыз өстү. Негизи дүйнө жүзүн кыдырганда кеңейет деп коет эмеспи? Тияк ар кандай адамдар менен аралашып жүргөндө, аны ушу мен апам менен отуруп эле кеңейтип алгам да. Сиздин апаңыз бүт аалам турбай? Ооба, мен үчүн бүт аалам. Бейишим ата-энем берүүбүз. Бул берүүбүздүн алкагында биз тет бала чакка барып келебиз. Ачык айтыңыз. Канча уул, канча кызды өстүрдүңүз апа? Мен 2 эркек, 3 кыз. Улуу 2 уда эркек, анан 3 кыз уда. Анан ушу кызым өзү кичинекейинен тили ырдап чыкты мунун. 2 жаш менен 3 жаштын ортосубу, экөөбүз үйдө жалгыз болчубуз. Бул оюнчугун кармалып мынтип отурган, мен үй оокат менен алек болуп жүрсөм эле кулагыма шак деп угула түштү. Жанагы дасторкондо гүл ырдап жүрбөй, дасторкондун оон салып сөз жок, билбейт да анан. На ортосунда дем алып коет. На деп коет. Анан кийин үн кулагыма шак дейт, анан кийин дагырдап койчу десем, дагырдап коет. Анан кечинде үйдөгүлөр чогулат да, бул оон үйрөнүп алыптыр. Дасторконду ырдап атат деп таң калганбыз. Өзүнүн мунун тушоосундагы мен сахнада кескенмин. Бул бир эме болуп калды. Биз райондо мен өзүм да кичине ырдап ичүү адатым бар. Ушу 50-гө чейин ырдадым го дейм. Анан бир эме болуп калган район арасында, мекемелер аралык бир кароосуна. Анан ошондо программада бар экен, элдик каада салттан бир көрүнүш, үзүндү көрсөтүү. Жана шайыр апалардыкы сыяктуу. Тушоо кесүүнү кылалы биз. Эже, тиги сиздин эле кызыңыздын тушоосун кесели. Бул жанымда жүрсүн, ошентип карышты. Анан жок демек белем. Тушоо кестик. Тиги анда дагы акыныбыз бар болчу. Ал деле тиги ырдап, анан кийин сахнадан анан тушоосун кесип, бай кесин берип, чачыласын тетиги залдагы элден бери таратып. Анан 1,5 жаш болсо керек, ошондон сахнадан тушоосун кескенбиз. Сүйүнчү.
devleti emetет. Kızımız tigi rayon boyunca Grand Prix aldı. Anan 25 yaştan 20 yaşka çeyin baldarının karosundagын өткөрүптүр. Bakıt деген mugallim barчу, muzikant mugallim болчу, muzika школда. Аны ошолонан кийин 75-80ге жакын балдар катышыптыр, балдар кыздар. Аны ошонун ичинен бул Атайбектин туулган жери сагынуу деген ырын ырдап, анан кийин бөдөштү, анан башпай калыптыр. Аны сүйүнчү дейт, анан эле кой тиги мугалимин, ошо жюридеги балдар бир режиссер бала бар болчу, бакыштар каза болуп калды. Койшуларга чай берип коеюн деп анан үйгө чакырып чай берсем, анан кийин эмесинде да ошо Талай деген режиссер бала айтып атпа, 70-80дей конкурсант катышты. Ошонун ичинен өзүнүн таланты менен тай торудай сурулуп чыгып, элдин назарына түштү Бегимай деди. Анан андан кийин эле эркелетип тай торум деп коет. Кичинекейиндеги кличкасы тай тору. Анан ошо Талайдан улам режиссер бала айтты да, 9-класстан эле жибердим, өзү да ошо Гурентиевке окуйм деди да. Анан өзүм ойлон, анын үстүнө мен өзүмдүн бул ишке ашпай калган жетпеген тилегим болчу. Мен кичинекей кезимде окууга барам десем, апам өтпөйсүң да, тааныш керек, акча керек дейт анан. Ошондо бизде музыка мугалими деле жок экен да. Мынтип койдум. Анда өтпөсөм артистке кошулуп кетем дедим. Десем, апам айтты, сен кыяк чертпесең же комуз чертпесең, артисттер эмне кылмак эле деди. Ушул жерден мен туура жооп бериптирмин. Неге? Мен ырдасам эле, ырдаганымды жактырса эле алат, анан комуз менен кыякты өстөрү үйрөтөт да үйрөнүп алам дедим. Десем эле апам, өлүң капкактан айтпай жөн отурчу, артист болгон эмнеси? Деди. Десе эле, апей, анда ата-энеге каяш айтуу деген жок болчу. Анда ичимен ойлоп, апей, бул жаман турбайбы? Бул сөзүм апама жакпай калды. Дедим. Деп анан кийин андан эле келип, ошо кийин турмушка чыктым. Анан андай эле турмушка чыккандай эле жана тиги райондук кароо сынакка жана мекеме аркылуу катышып калып, анан кийин ошо райондун масштабындайм, биз каякта чоң сахна. Нарынга чейин кароо сынактарга келип катышып, ал кезде азыркыдай эмес. Мына азыр ырчылар силердин аркаңардан чуркап жүрөт. Телевизорго көрсөтүп койчу, ырдап тиин жерге ырдатып койчу деп. Анда биз баалуу экенбиз. Биздин баабыз ушул экен. Тиги культурада 5-6 эле киши дейт да. Анан мени чакырса, тиги үй бүлө деген бар. Алар туура көрбөйт. Барба дейт. Анан кийин эч ким барбайт, качат. Анан биздин Исписокто Атыкул Замир деген директор бала бар, азыр деле бар байкуш. Ошол жерге келип эле ырдап, анмону кылып кетип жүрөт. Анан Исписокту түзөт дагы, же райкомго берет, же исполкомго берет. Исполкомдун орун басасы, же райкомдун экинчи секретары мекемелерге отношение таратат. Анан чакырат. Анан Баланчаева, Түкүнчаевадан директорибиз башкармабыз чакырат да. Бар, тиги жака чакырып атат. Агай барбайм, мындай шартым жок, тиги бул десем, билбейм аны, мен сен үчүн тилик кылай алым жок. Бар же бошо дейт. Бошоп кет же бар дейт. Анан үйгө келип, анан үй бүлөгө айтасың да. Анда же бошоюн, же бошо, же бар деп атат башкарма. Десем анан, бул жолго бар, анан кийин экинчи барба дейт. Анан бизде өзүбүздө да бар буякта. Тиги баягы үй бүлө тыйганы менен өзүңдө кичине анча-мынча чыбым болгондон кийин барың эле келип турат. Анан кийин эле мынтип коебуз. Тиги анан эмне кылайын, анда бошоюн десем. Бул жолго барам, мындан кийинке барба дейт. Макул, эмкисин да көрө жатарбыз деп эле жөнөйт. Бир чыгарма тап бербейсиз ба? Неме. Кайсы чыгарма тап бересиз? Шашпаңыз, сууну ичиңиз.
Mezgilderi şaşpay jırsaçı, adamga moyun sunsaçı. 30'dan jaштын ötkөрбөй, ордунда 10 жыл турсачы, ордунда токтой турсачы. Убакыт шашпай жылсачы, урпакка тажым кылсачы. 40'tan bir jaштын ötkөрбөй, кылымга токтой турсачы, кылымга токтой турсачы. Өмүрдөн өлүм адашса, болбосо экөө жарашса, жаңыдан илим ачылып, адамдың өлбөс жаратса, адамдың өлбөс жаратса. Ак караны ылгайлы, азапты жеңип жыргайлы. Ашыктык достук ынтымак, аземин шаңду ырдайлы, аземин шаңду ырдайлы, аземин шаңду ырдайлы. Урда тилеп отурат турбайсызбы үйдө? Бегим эжеке. Кээде зериккенде ушинтип баягы апам өзүнүн жаш кезинде 50 жашка чейин ырдайтын отпой, ошол ырларды эстеп ырдап, ушундай ырларды ырдачыбыз дейт. Бала кезинде элерин айтып берет, келин болуп баргандагыларын айтып берет. Бизге эми анын баары кызык да, кандай болуп келин болду эле. Ошолордун баарын айтып берли, күлкүлүү окуялар бар. Аларды айтат, анан каткырып күлүп эле отурабыз. Анекдоттун баары ушундан чыгат да деп коюп. Иши кылып зерикпейсиң да, зерикпейсиң. Анан бирдемкени айтып берсе дагы бир аябай жакшы айтып берет. Өзүңүз деле байкасаңыз керек мындай. Адамга түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып, анан угуп эле отура бергиң келет да, чындыгындачы ортосунда ырдап коет, анан кайра сүйлөп берет. Ошентип эле иши кылып зерикпейсиң, жакшы, аябай жакшы сүйлөйт өзү. Бул китептерди көп окуп. Үйдүн кичүүсүсүз. Анан эркеледиңиз болуш керек. Ошол эле учурда баягы мына апабыздын сүйлөгөнүнөн карап туруп мындай шайыр, шаңдуу, мына дайыма мындай жакшы маанайда жүргөндөй эле мага мындай сезилип атат да. Ошондой эле болсо керек депчи. А бирок катуу мүнөздөрү бар болуш керек эле. Албетте болбойбу? Кызыңыз айтсын, отурыңыз, кызыңыз айтсын. Апам бирдемелерди айтып берет. Кызым мындай секреттерди айтып берет адам окшойт. Албетте болот. Биз негизи апам бизди катуу эле кармады десем болот. Мындай тарбияны катуу эле берди да. Баягы кээ бир ата-энелер, мен мисалы элементарлы нерсени айтайын. Мисалы школда болот да, мектепте 1-классты, 2-классты бүткөндө, баягы жыл бүткөндөн кийин ама каникулга чыгасың да, каникулдун алдында экскурсияга деген чыкчубуз, сиздер деле чыксаңыздар керек. Ошо экскурсияга апам жиберчү эмес мени. Мына катуу кармады дегенин ушундан эле түшүнсөңүздөр болот да. Мейли эми барып келгиле, бирок кеч калбагыла дейт. Кеч калып бир жолу машинабыз бузулуп, анан жөө келип калдык да, жарым жолдон. Жөө келип калып, токмок жеген күндөрүм болгон. Эшиктен кирсем ушундай жакшы, ушу жака жедим болуш керек эле, ушу калп айтпасам. Жака жесем атам болушуп нар жактан чыгып алып, сен эмне менин кызымды урушуп атасың? Анан кийин боло берет да, ар кандай нерсе, ушундай кичинекей нерседен эле, анан менин кызымды урушуп деле мени кыйын жакшы көрчү атам. Анан мага кыйын болушчу. Анан болушуп эле анан кийин апам менен кир үйгө деп эле отуруп калдык. Анан ыйлап эле отуруп калат элем да. Атасы үчүн эң кыйын ырчы эле Беймай. Тиги концерт көрүп калам да, анан көрүп атса, анан тиги бирдемени шаштырып сурайт да. Эми отурсаң бир паспортто жакшынакай концерт болуп атат. Көрүп эле, андан кийин деле жасайбыз аны деп койсом. Койчой. Каяктагы немелерди эле көрсөтө берет, менин кызымды көрсөтпөйлү дейт.
Анан ошентчи. Ал ырчылардын баарынан кыйыны бул. Телевидение муну көрсөтүш керек. Ошонун ою боюнча. Анан ушунусун көрбөй өлүп калбадыбы? Азыр өкүнгөнү Азыр болгондо кыйын эметет болчу. Ошондо капкактагылар көргөзө берет. Менин кызымы көрсөтпөйлө дечи. Күреңкеевде окуп жүргөндө сиз окубай койгонуңузда, окууңуз улантпай койгонуңузда сиз эмне дедиңиз эле ошондо? Тилдейм да. албетте. Тилдейм да келип. Мен аны угуп алып келип. Анан кийин тиги Тентимиш Мураталиевке кирдим. Көрсө мен кеч келип калыптырмын. Уже отчисление болуп калыптыр. Жашырып жүрүптүр да. Менден коркот да. Анан кийин келсем, ошо Агичта жакшы иши да анан тиги кайра тапшыр деди. Кайра тапшыр. Көп эмелердин сүрөттөрү туруптур. Могу жерде канча залкарлардын арбагы бар могу жерде. Корктайын деп. Ошолордон коркпойсуңбу деди. Анан кайра тапшыр. Ошо мен отчисление болгондон кийин келип калыптырмын. Азыр кайра тапшырдыңыз? Азыр университетке тапшырдым. Бибисар Бешинеле, Адибатындагы университет заочныйга тапшырдым. Кайсы бөлүгүнө? Эстрадный. Азыр кайра таштап койбой жакшы окутуп атасызбы? Ооба. Баягы кайталанса эмне кыласыз? Азыркы Эми тек таяк менен балалыктын баары өттү да. Мына токтолду. Өзү балалуу болду. Анан кийин баарын түшүндү да. Түшүндү анан эми антпейт деп ойлойм. Эми үмүтүм чоң. Үмүтүм чоң. Багы билгенден билелей көп. Бир күнү эле тиги ынтымак паркына ырдап жанагынча киши колдоду, анан тиги Малаховка барып келди, анан ушунча эл колдоп атат. Эл колдоп атат, туура анысы жакшы. Бирок дагы иштеш керек да. Дагы билимди өркүндөтүш керек. Анан эл колдоп туруп эле бул күнүгө изденип, күнүгө талантын бакпаса, эл тыштап коюш бир эле күндүк кайра. Бир эле күн тыштап коет. Эмнеси бар экен? Тайторуңуздун талантын баалады да эл. Жакшы кабыл алды да. Андан сырткары баягы жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү, өзүн алып жүрүшү менен бул дагы бир тепкичке секирик жасады да дарооч. Анан тиги жоолукту сиз айтчу элеңизчи өзүнүн эле. Өзү мен жоолукту башыңан түшүрбө. Каяктан мен алып тиги жерге келип урдай берем. Жоолугу жөнүндө кеп болорун каяктан билем. Ал ойдо жок эле нерсе болчу. Анан аны өзү айтып атат. Эман өзүнүн иши. Балким ошо сахнада деле эми ар ким ар кандай кийинип атат, анан кийин балким жоолук мешайт этпесе деле керек дейм. Кээ бир жерде жылаң баштаса, жылаң башталып кой. Эми Кудай өзү айтып атпайбы? Бир ушу талантымды жакшы эметип, тилегим ушу бир 3 миллион 5 миллион кишинин алдында бир талантымды сынап көргүм келет деп атпайбы? Анан эми андай жерге барганда балким жылаң баштанып ырдайт. Орусияга барганда көрдүңүз да тиги телевизордон. Ооба. Кандай кабыл алдыңыз? Эмоцияңызды айтып бериңизчи, эмоцияңызды. Көз жаш аккан жок папа? Эмоциямы мен сөз менен айта албайм. Сөз менен айта албайм. Айтып атпаймынбы, ал тетиги Москвадан көрүнөт, анан Москвадан 2 киши тетиги казарманга үйгө барат деп мен ойлогон эмесмин. Тартканы. Ооба. Ошолорго рахмат. Анан кийин ошондой нерсе болуп атса, ал учурдагы өзүмдүн толкундаганымы айта албайм, азыр дагы айта албайм. Ал кезде кандай десем, териме батпай эле кеттим. Азыркы учурда биз сизди баягы мында карап көрсөк, Кыргыздын бир сонун жакшылыгында тойлорунда кызмат кылып жүрөсүз. Буйруса. Бишкекке толуккандуу келдиңизби? Бишкектесизби азыркы учурда? Толуккандуу келдик. Келдик, апамды алып келдик. Көндүрдүбү сизди? Жок, мен көнгөм да мурун эле. Мен
Өзім ушул жака жетелеп жүрбөймүн муну. Анан жанагы деп тайторубуз деле унутулуп, баарла артта калып, эми түңүлүп калган учур болчу. Анан кайра жанагындай болуп атпайбы? Анан мурун мен ишке ашпай турган тилегим ишке ашып атса, анан мен кантип жок дейм. Кантип жок дейм. Өзүм деле оюмда, буга бир ооз деле айткам Бегимайга. Кудай буйрса, эндиги жылы ошол канчанчы эмеле? Июндүн 18 болчу. 18-19 экен. 21-inde дагы экинчи жол бар. Ошондо. Кудай буйрса, тияк бияка барып, окуңду эметип, кызматыңды кыла бер. Анан ошол числодо ынтымак паркына элге ыраазычылык билдирип, мына жылдыз болгонума 1 жылдыгына концерт бер деп атам. Акысыз. Акысыз, албетте акысыз. Акысыз? Акы эмне? Түгөнбөгөн акча болобу? Бул кадыр көңүл түгөнбөйт, талант түгөнбөйт. Акча түгөнөт. Акча түгөнөт. Анан кийин эл ошончо көтөрүп аткандан кийин, анан эми болдум деп анан кийин жана тойлордон алган акчасына кызыгып, анан тиги мына көчмөндөр оюна бар деп атышат. Анан мына Түркияга барып келдим, мен кыйын болуп калдым деп элди унутуп койгондо болбойт. Сиз аябай бактылуу инсан экенсиз, Эжеке. Албетте. Сиздин бейишиңиз, сиздин мына эми ар бир ата эне өз бала үчүн мындай бейиш ата энеси бийик, ыйык тутушат, аны баалашат, кадырлашат. Бирок мына ушундай кеңешти, мына ушундай акылды, мына ушундай туура жолду айтып, сизге дайыма мындай жол көрсөтүп жүргөн, сиздин жолуңузга дайыма мындай чырак болуп жүргөн апаңызды көрүп туруп бүгүнкү күндө аябай кубанып турам. Бар болуңуздар, Эжеке, чындыгында. Бул берүүбүздүн алкагында биз бир сонун сезимдер менен бүтүргөндү туура көрөбүз да. Эгерде уруксат берсеңиз, сиз дагы апаңызды карап бир жакшы көрөрүңүздү, бир мындай көптөн бери эркелейлик болсоңуз, бүгүн бир эркелеп коюңузду, бир өтүнөт элек. Келиңиз. Апама эркелебегенде ана кимге эркелейм? Атам болсо атам экөөнө тең эркелемек, мен ортосунда туруп. Апама эркелебегенде азыр мисалы мына атамды баягы мурун кийин ата энеси жокторду түшүнчү эмеспиз да. Сезимдер кандай болот, жашоосу кандай болот. Анан могу атамды жоготкондон кийин мен түшүндүм да. Ата эненин баркын негизи эле адамдар ушундай экенбиз да. Бир нерсени жоготмоюнча анын баркын билбейт экенбиз. Анан мен азыр мисалы эми апам айтып атпайбы тиги апамдардын эми убагында буларда чын эле ата энеге өйдө карап сүйлө деген жок болчу да. Анан бизде азыр мисалы жаштар анча-мынча кагынып силкинип коебуз, көз карашыбыз менен да билгизип коебуз, кулжуңдап, мисалы характерибиз көргөзүп атпайбызбы? Эми ошону дагы мисалы мен мындай түшүнөм да, кээде кыял жорукту көргөзгөнүбүз дагы бул дагы бир мындай эркелегендик болсо керек депчи. Биз өзүбүз негизи туура эмес эркелеткенбиз да, азыр карап көрсөмчү. Эме дейт го казактарда жанагы анасы бар адамдар эч качан картаймайды. Ошо баарыңардын энелериңер аман болуп картайбагыла. Эл үчүн кызмат кыла бергиле. Эжекем ырыс уранам да сизден, аягында бир ырдап бериңиз, ошо менен биз акырын жыйынтыктап койсок. Ырдап берейин бир куплет. Ошо эсимде калганы Динара Жусуева эжекебиз бир убакта жанагы эне жөнүндө бир ырдады эле. Ошолордон бир куплет эсимде экен. Ошолорду ырдап берейин. Эми бүгүн баягы бейишим ата энем деген сиздердин программаңызга жараша деп коеюн. Анан ошону дагы ошо апамдын көзүнчө апамдын жанында ырдайын деп турам. Анан мени коштоп коёсуз, апа. Ооба. Унутуп калгандан кийин уят болуп калчу. Келиңиздер. Эмгегиң бийик зортодой, меримин төгүп койгондой, учурган канаттарың биз көкөлөп учуп барабыз. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы, актын түңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Сар санага батпачы,
кайрыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Браво. Чоң рахмат, ыраазычтык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кызыңыздын ийгилигин көрсөк, сизде эле биз да суктанабыз, биз да сүйлөбүз, биз да толкунданабыз. Бир гана ийгиликтер корсоп жүрсүн. Айтканың келсин, айтканың келсин, жакшы. Анан энелериңер аман болсун, картайбагыла. Чоң рахмат. Анасы бар адамдар ачкысы картаймайды. Ооба, чоң рахмат. Ыраазычтык билдиребиз келиптергениңиздерге. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, кезектеги бизден бейиши материал берүүбүз дагы соңуна чыгат. Кийинки билерден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.